Салам достор, байланышта Санчо Бей каналы. Бүгүн 2026 жылы чыккан Алар сенин артыңдан келет аттуу тасманы көрөбүз. Каарманыбыз сиңдисин издеп ал буга чейин ишке орношкон имаратка жумушчу болуп кирип, ал жерде жашаган адамдардын чыныгы жүзүн көрүп, оозу ачылат. Анда эмесе каарманыбыз сиңдисин куткара алдыбы же куткара албадыбы? Биргеликте көрөлү. Нет, ты! Тасманын башталышы бир тууган эже сиңдилер Азия менен Марияны көрөбүз. Алар мыкаачы атасынан келтекшей бергендиктен анын зомбулугунан качып, Нью-Йоркко кетүүнү мерчемдеп жамгырга карабай даярданып жүрүшкөн. Бирок каармандарыбыз дүкөнгө келген мезгилде атасы алардын артынан жетип келип, кыздарын досунун жардамы менен колго түшүрүп кайрадан үйүнө алып кетүүнү каалайт. Көрсө каармандарыбыздын апасы мындан бир нече жыл мурда каза болуптур. Колго түшкөн бир туугандардын эжеси Азия жини келип чөнтөгүнүн буга чейин бекитип жүргөн тапанчасын алып чыгып, мен эми сиңдимдин сенден келтекчешине жол бербеймин, бизге тоскоолдук болбогунуң болбосо атып саламын. Бизге жакындай көрбө дегендигине карабай эле атасы чуркап жиберип, каарманыбыз атасын ошол жерде атып салат. Бирок ок таамай тийбей атасы жөн гана жарадар болуп, тартип сакчылар жетип келишип, Азия айласы жок сиңдиси Марияны таштап коюп эле качып жөнөйт. Ошол убакта эле тасма башка нукка бурулуп, болгон окуядан кийин 10 жыл өтүп, буга чейинки өспүрүм Азия чоңоюп, чоң эле кызга айланган болчу. Ал шаардын так эле ортосунда жайгашкан Вирджил аттыккан жалаң гана байлар жашаган имаратка келип, атын өзгөртүп алган байтур өзүн Элизабет Дэвисон деп тааныштырып жумушка орношкону келгендигин айтат. Анда имараттын жумушчусу Лилит аны тосуп алып, каарманыбыз кирген мезгилде эле дароо ал жерден өзгөчөлүктөрдү байкай баштайт. Эң биринчи эле ал кирген эшик өтө башкача кулпуланып, анан дагы ал жердеги кызматкерлер окшош кийимдерди кийишип, эч кимге көңүл бурбай өздөрүнүн жумуштары менен гана алек экен. Анда Лилит эң биринчи эле каарманыбыздын жумушка алынгандыгын айтып, аны бөлмөсү менен тааныштырат. Бул убакта түн бир окун болуп калгандыктан бардыгы уйкуга кетип, Лилит дагы каарманыбыздын бөлмөсүнөн чыгып, Азия эң биринчи эле кийимдерин жайгаштырып алгандан кийин жуунуп алууну чечти. Они убьют тебя. Ошол убакта суунун буусунан күзгүдө алар сени өлтүрөт деген жазуу тургандыгын көрөбүз. Бирок каарманыбыз ал нерсени байкабай жуунучу бөлмөдөн чыккандан кийин түшүнүксүз үндөрдү угуп, аба алмаштыруучу түтүкчөдөн чыгып жаткандай болуп ал жакты текшере баштайт. Ал жактан бирөөнү көргөндөй болгон Азия эчтекени түшүнбөй эле бөлмөдөн сырткары чыгып, ошол убакта сырттын дагы жарыгы өчүп, түнкү жарыгы жанат. Ошол учурда каарманыбыздын артынан бейтааныш адамдын элеси көрүнүп, Азия кайрадан бөлмөсүнө кирип, аба алмаштыруучу түтүкчөнү карап олтуруп эле уктап кетет. Бир мезгилде түнкү саат 3-төн 17 өткөндө анын эшигин бирөөлөр ачканга аракет кылып, бирок каарманыбыз олтургучту тиреп койгондуктан такыр ача албай, жанагы аба алмаштыруучу түтүкчөдө чындап эле бирөөнүн бар экендигин түшүнөбүз. Анткени ал кыймылга келип, каарманыбыздын бөлмөсүнө кирүүнүн аракетин көрүп, муздаткычты кыймылдата баштады. Ал адам бир мезгилде түрү суук бет кабы менен каарманыбыздын керебетинин жанында пайда болуп, Азия чочу ойгонуп кеткен мезгилде аны думчуктура баштайт. Анда каарманыбыз ага каршылык көрсөтүп жатып, экөө тең жыгылып түшүп, жанагы адам эсинен кетип, каарманыбыздын дагы башы айланып араң эле сойлоп жөнөдү. Бул убакта башка бет капчандар дагы муздаткычты жылдырып ал жактагы тешиктен чыга башташкан болчу. Буга чейинки салгылашууда кыйналган Азия чырактын зымын үзүп эле эсин жоготот. Ошол учурда анын бөлмөсүнө кирип келгендер бет каптарын чечишип, алар бул имаратта жашаган байманаптар экендиги белгилүү болду. Анда арасынан Шерон деген кыз эсинен кеткен каарманыбызды бутунан сүйрөп жөнөсө, ал өзүнө келе түшүп жанагы токтун зымын тиштей калат. Что? Бул нерсеге күбө болуп турган башка келгендер каарманыбыздын чуркап барып эле жашынып алгандыгын такыр түшүнүшкөн жок. Ошондуктан эсинен кеткендердин бардыгы ойгонуп, колдоруна союлдарды алышып, каарманыбызга кыйкырып, сен эч жакка кача албайсың деп ал жашынган жердин эшигин ачышты. Ошол убакта Азия алардын биринин башын алып салат. Көрсө Азия кийим-кечилер менен кошо курал-жарактарын алып келип, бул нерсеге даяр болгон экен. Ошондуктан алардын арасында катуу мушташ башталып, каарманыбыз көпчүлүккө каршы туруп, алар дагы мыкты мушташкандыктан Азияга болушунча эле сес көрсөтүшөт. Бирок көпчүлүктүн аракетинен майнап чыкпай, каарманыбыз килейген бычагы менен алардын ар тарабын кескилеп, кээ бирин мылтыгы менен өлтүрүп, акырында Шеронду жок кылат. Анда арасынан бирөө жарадар болуп качып жөнөсө, каарманыбыз аны дагы коолоп жөнөп, артынан жетип бычагын сайып алган мезгилде Лилит окуяны карап туруптур. Ал Азияга кайрылып, сен деги кимсиң, бул жака келген максатың эмне? Мага калп эле жумушчумун деп алдаган экенсиң да десе, каарманыбыз дагы жооп берип, сиз деле мага чындыкты айтпапсыз го, бул жерде деги эмне болуп жатат? Менин бөлмөмө бет капчан кирген сөрөйлөр кимдер? Менин чыныгы атым Элизабет эмес, Азия. Мен 10 жыл мурда сиңдимди таштап качып кеткендигиме аябай өкүнөмүн. Анткени көп өтпөй эле мен тартип сакчыларга кармалып түрмөгө 10 жыл камалдым. Сиңдим болсо кайрадан эле атамдын колунда калды.
Мен болсо түрмөдөгү убактымды өзүмдү жана мага жакындарды коргоо үчүн мушташуу менен гана өткөрдүм. Ошентсем дагы сиңдимдин ал акыбалын билип турчу элем. Бирок акыркы 1 айдан бери сиңдимден кабар жок. Ал бул имаратка жумушчу болуп ишке орношкон экен. Кана мага сен айтып берчи Лилит, менин сиңдим каякта? Эгер сиңдим тирүү болсо мен аны алып кетемин, силерге тийбеймин. Бирок сиңдиме бир нерсе болгон болсо мени аябайт деп ойлобогула. Ар бириңердин көшүңөрдү тараймын десе Лилит каарманыбыздын сөздөрүн тоготпой, сен келесо кайда келип алганыңды түшүнбөй жатат окшойсуң. Анда бир артыңды карачы десе каарманыбыз артын карап, буга чейин ал бөлмөдө өлтүргөн адамдар кесилген мүчөлөрүн көтөрүп алып сыртка чыгып келе жаткандыгын көрөт. Эң эле кызыгы алардын өлүктөн тирилгендиги аз келгенсип жаракат алган жерлери дагы айыгып калат экен. Бул абалды көргөн каарманыбыз шайтан алгырлар бул жерде эмне болуп жатат, бул эмне болгон имарат? Мага жакындабагылачы деп бөлмөлөрдүн бирине кире качты. Говнюк мелкий! Анда жанагы бөлмөдөгү жаш бала дагы каарманыбызга кол салып, Азия аны дароо эле уктата чаап, эшикти бекитип бөлмөдөн кайда качышын билбей калат. Анткени ал жердеги терезелер дагы сынбаган аябай калың экен. Бир мезгилде Азия полдогу жашыруун эшикти көрүп ошол жака кире качып, кайсы жака барбасын бирок аны кубалап жүргөндөр оңой эле таап алышат. Анан дагы кубалап жүргөндөр каарманыбыздын курал жарагын алып алып шыгараны атып жиберген мезгилде Лилит кыйкырып, сен келесо аны эмнеге өлтүрүүгө аракет кылып жатасың, ал бизге тирүү керек. Биз аны курмандыкка чалышыбыз керек да ушул бир кызга алыңар жетпей жаман болдуңар го. Батыраак кармагылачы десе Шыран каарманыбыздын артынан калбай эле кубалап жөнөйт. Ошентип ал Азиянын артынан жетип барып экөөнүн ортосунда кайрадан салгылашуу башталып, каарманыбыз мылтыгын Шыранын колунан алып анын башын чачырата атып салды. Кызыгы Шерон башы жок болгондугуна карабай денеси кыймылга келип Азияны дагы деле кубалап жөнөп, ошол учурда белгисиз бирөө Азияны думчуктуруп караңгы тарапка алып кирип кетет. Алар Азияны издеп жүргөн адамдар кеткенден кийин гана чыгышып, каарманыбызды куткарып калган адамдын аты Рэй экендигин билебиз. Бул адам көрсө Азияны жумушка кабыл алган Лилиттин күйөөсү экен. Ал Азияга имарат тууралуу айтып берип, бул имарат 1923-жылы салынган. Имаратта жалаң гана акчага көпкөн бул жашоонун кызыгын таба албаган байманаттар жашашат. Алар шайтан менен келишим түзүп, шайтанды ыраазы кылуу үчүн адамдарды курмандыкка чалып турушат. Шайтан болсо имараттагы жашоочуларга өлбөй турган мүмкүнчүлүк берген. Имараттагылар адамдарды бул жерге жумушчу катары чакырышып, бирок аларды чындыгында курмандыкка чалышат. Бүгүн ошол курмандык сен болушуң керек болчу, ошондуктан алар артыңдан калышпайт. Сен мени менен жүргүнүң десе каарманыбыз Рейдин артынан ээрчип, сен эгер алардын бири болсоң мага эмнеге жардам берип жатасың? Мен түшүнө албайтам десе Рей эми анын себептери көп деген жообун берди. Анан дагы буга чейин каарманыбыз жуунган бөлмөсүндөгү күзгүгө алар сени өлтүрүшөт деп Рей жазган экен. Ошентип алар аба алмаштыруучу түтүкчө менен бара жатып, каарманыбыз бөлмөлөрдүн биринен бардыгы бири-бири менен аралашып зына кылып жаткандыгын көрдү. Көрсө бул жердеги байлар акчасынын көптүгүнөн каалаган нерсесин жасап көрүшүп, жашоонун маңызын арам нерседен издеп чектен чыгып кетишиптир. Бир мезгилде эле алар бөлмөлөрдүн бирине келип, каарманыбыз сиңдиси Мария менен жолугат. Көрсө Рей алардын бир тууган экендигин билип атайын жолугуштуруптур. Биз ушул жерде Мариянын башынан өткөн окуяларды көрө баштайбыз. Ал атасы менен калгандан кийин андан дагы деле кордук көрүп үйдөн өз алдынча качып кетип, көчөдө жашап ар кимдин кызматын кылып, акыр аягы ушул имаратта жумуш бар экендиги тууралуу маалымат кагазды көрөт. Ал жумушка орношкондон кийин имараттын жашоочулары адаттагыдай эле Марияны дагы курмандыкка чалууга даярданышып, бирок ошол убакта имараттын кызматкерлеринин бири оорулук менен кармалып, Мариянын ордуна ошол жумушчуну курмандыкка чалышып, Мария ал жумушчунун ордуна иштеп калыптыр. Бул окуяны эжесине айтып берген сиңдиси, мага эми сиздин жардамыңыз кереги жок, анткени мага бул жер аябай жакты. Мен бул жерде жашап каламын десе каарманыбыз жини келип, мен сени таштап кетпеймин. Сени табыш үчүн мен эмнелерди кылганымды билесиңби десе, Мария 10 жыл мурда жөн эле таштап кеттиң го. Мага ошол убакта керек элең, азыр такыр керегиң жок десе, Азия жини келип сиңдисин бастырып салат. Нет, сучка, это ты пошла. Нет, ты! Мындан соң Азия сиңдисин көтөрүп алып, Рей аларга качканга жардамын берип, тамакташуучу лифтке салып өзү куулагандарды токтотуунун аракетин көрөт. Бирок аны оңой эле жеңишип, олтургучка олтургузуп байлап алышып, Лилит андан сурап, эмнеге мындай кылдың, биз кожоюндун алдында аны курмандыкка чалышыбыз керек го. Мен сени түшүнбөй жатамын десе, Рей жооп берип, мен мындай жашоодон чарчадым. Ооба, биз мурда жаман адамдарды курмандыкка чалып көчөнү тазалап жатабыз деп ойлойт элек. Бирок акыркы учурда жакшы адамдар деле өлүп кетип атышат го. Мен мындай нерседен чарчап кеттим. Мындай жашоонун аягы түгөнбөйт экен десе, Лилит күйөөсүнө эсиң барда этегиңди жыйчы. Көп арбалени сүйлөй бербей эсиңе кел деп каарманыбызды издегени кетишет.
Азия бул убакта сиңдиси менен тамакташуучу лифт менен чыгып ашканага бекинип алган эле. Бирок аны жашоочулардын бири таап ортокмокко ала баштап, өлтүрөйүн деп калган учурда Мария ойгонуп жанагы адамдын башына балта менен чабат. Ошентип каармандарыбыз бир азга болсо дагы качканга мүмкүнчүлүк алышты окшойт. Анткени бул убакта Лилит имараттагы адамдардын бардыгына үн чыгаруучу аппарат менен сүйлөп, биз курмандык чала турган адам качып кетти, бирок ал имараттан чыга элек. Анын чын аты Азия, аны бардыгыңар кармашыңар керек. Эсиңерде болсун, аны өлтүрбөгүлө, бирок кыйнасаңар болот. Азия, эгер мени угуп жаткан болсоң, мен сени өз колум менен өлтүрөм деп каарманыбызга жеке дагы кайрылды. Я лично принесу тебя в жертву. Бул убакта Мария эжесине сен бул жака бекер эле келдиң, анткени буларды эч качан өлтүрө албайсың. Мен аларды алаксытып турамын, сен тамбашка качып чыкканыңдагы өрт учурунда түшө турган тепкич менен түшүп кетип калсаң болот. Мени куткарбай эле кой деп сыртка чыгып кетип калса, Азия анын артынан ээрчип, караңгы бөлмөгө барып сиңдиси Марияны такыр эле таппай калат. Көрсө ал жерге имараттын жашоочулары жетип келишкен экен. Алар Азияга ар тараптан кол салышып, союлдар менен чапкылап, каарманыбыз эч бирине жооп бере албай бөлмөнүн эшигинен ыргып чыгат. Көрсө ал адамдар Марияны кармап барымтага алышкан экен. Муну көргөн Азия жини келип балтасынын учуна чүпүрөктү ороп, ага алкоголдук ичимдикти куяттагы күйгүзүп жарык кылып алат. Көрсө каарманыбыз караңгыда жакшы көрбөй оттун жарыгы менен өлтүрүүнү чечиптир. Ошентип ал жерде мушташ көпкө созулуп, Азия аракети менен бардыгын жок кылып, акырында калган адамга секирип барып балтасы менен экиге бөлүп салды. Бир мезгилде эле айлана чөйрө өрттөнө баштагандыктан өрттү өчүрүүчү суулар чачырап, Мария Азиянын жанына келип, мени кечирип койчу, мен эми эсиме келдим. Сени менен кетүүгө даярмын деп эко качып жөнөшөт. Бул убакта Лилит баш болуп, имараттын жашоочулары каармандарыбызды издеп, бирок эч жерден табышпай, Лилит алардын кайда кетип калгандыгын билбей атып, лифттин эшигинен канды байкайт. Көрсө каармандарыбыз лифт жүрө турган жер менен тамбашка чыгып жөнөшөптүр. Ну вот, все кончено. Каармандарыбыз кабаттардын бирине чыгып, бирок дагы эле жашоочулардын колуна түшүп, Азия башка качканга жол таппай айласы жок экендигин түшүндү. Анда Лилит Азияны кармагыла дейт дагы ичине бычагын сайып, жүргүлө, эми кожоюнга бара турган мезгил келди деп каармандарыбызды алып жөнөштү. Алар атайын жашырылган бөлмөгө киришип, Азия ал бөлмөнүн ичи аябай суук экендигин байкап, анан дагы жыгачта илинип турган чочконун башын көрүп таң калып бүтө албай койду. Анда Лилит каарманыбыздын жаракат алган жеринен канды алып жанагы чочкого жыттатып, ошол убакта арт тараптан шайтандын элеси пайда болуп чочконун башына кирет. Бир мезгилде чочконун башы көзүн ачып эле сүйлөй баштады. Көрсө имараттын жашоочуларынын бардыгынын кожоюну ушул шайтан экен. Ал чочконун башында кимдин аты жазылган болсо, ал адам өлбөс болуп, кимдин аты өчүрүлсө кайрадан өлө турган болмок. Ошондуктан чочко биринчи эле Рейдин чыккынчылыгы үчүн анын атын өчүрүп, аялы Лилитке күйөөңдү өлтүргүнүң болбосо өзүң өлөсүң деген буйругун берет. Анда Лилит күйөөсүн өлтүрүүгө туура келип, эми кезек Марияга келди деп айтып, шайтан ага буйругун берип, сен дагы эжеңди өлтүрүшүң керек. Болбосо сен өзүң өлөсүң, бул жердин тартиби ушундай, бир өмүр үчүн бир өлүм кетиш керек. Макул болсоң менин башыма атыңды жаз десе, Мария дароо эле макулдугун берип, калемди алып чочконун башына атты жазат дагы бычагын колуна алат. Бирок ал эжесин өлтүрбөй эле өзүн өзү өлтүрүп алды. Көрсө Мария чочконун башына эжесинин атын жазып, аны тирип алып калууну каалаптыр. Сиңдисинен айрылган каарманыбыз катуу жини келип, чочконун терисиндеги өзүнүн аты жазылып турган жерди кесип алып, буга чейинки алынган жаракаттарынын бардыгы айыгып, ал жердегилер менен мушташа баштайт. Каарманыбыз бул жолу аларды оңой эле жок кылып, кыймылдагыс кылып өлтүрүп, чочконун башын колуна алат дагы Лилитти баш илинип турган жыгачка ыргытат. Мындан соң каарманыбыз сиңдиси тирилиш үчүн башка адам өлүш керек экендигин түшүнүп, чочконун башына күйүүчү майды куюп өрттөй баштады. Ошол убакта башта жазылган аттар өчүп, ал адамдар өлө баштайт. Ошол убакта каарманыбыз буга чейин аты жазылып кесип алган теринин бир бөлүкчөсүнө Мариянын атын жазып, андан соң чочконун башын өрттөгөн бойдон лифт чыга турган чуңкурга түшүрүп жиберген мезгилде ал жарылып кетет. Бул жагдайды көргөн имараттын жашоочулары эми бирден гана өмүрлөрү калгандыгын түшүнүп, каарманыбызды көрүп ага тоскоолдук кылууга кудуреттери дагы жетпеди. Анда Азия сиңдисин көтөрүп алып имараттын эң башкы эшигинен чыгып, аны эшикте унаасы менен ушул имаратты тапканга жардам берген таанышы тосуп алат. Ал биринчи Мариянын өлүк экендигин көрүп каарманыбызга көңүл айтып, унаасы менен жөнөйүн деп жаткан мезгилде Мария тирилип кетсе, жанагы адамдын жүрөгү түшүп калат. Анда Азия таанышына эмне болуп жаткандыгын сурабай эле койчу, окуя өтө узак. Кийин Санчубек каналынан көрүп аласың, андан көрө бул жерден кетеличи деп эле унаалар менен кетип калышат.
Алар кеткенден кийин биз имараттын тамбашы жарылып кеткендигин көрөбүз. Достор, ушундай мүнөттөр менен бүгүнкү тасмабыз дагы аягына чыкты. Тасма жакса мыкты белгисин басып оюңуздарды сөзсүз калтыра кетиңиздер. Анда эмесе кийинки тасмадан жолугушканча ден соолукту жакшы карап, жараткан берген жалгыз гана өмүрүбүздү жакшы иштер менен өткөрөлү.